Сиз көрүп жаткан 7 канал эфирде кабар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Аны менен тааныштырып, студияда Максуда Кудайбердиева. Амансызбы? Алгач бүгүнкү күнгө маанилүү деп алынган кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Бүгүн COVID-19 вирусунун 88 учуру катталды. Учурда бардык аймактар жашыл зонада. Республикалык штаб сак болууга жана вакцинациядан өтүүгө чакырат. Лейлекте балабакчанын кызматкери 6 баланы койдуруп кетти. Окуя кандай болгон жана балдардын абалы кандай? Балыкчыда 3 төрөлгөн үй бүлөгө президенттин атынан батир берилсе, Сузакта жалгыз бой эне үйлүү болду. Жагымдуу саамалыктар тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы бир суткада COVID-19дун жаңы 88 учуру катталды. Анын 81 Бишкекте, 6 Чүйдө, 1 Жалал Абадта. 13 бейтап ооруканага жаткырылды. Акыркы жолу 80ден ашык учур быйыл февралда катталган. Андан бери оорунун саны азайган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, бардык облустар жашыл аймакта. Пандемиядан бери 201.704 учур катталып, 3000ге жакын адам каза тапты. Май айынан бери сырттан Кыргызстанга келген адамдардан коронавирус аныктоочу ПЦР тесттин жыйынтыгы талап кылынбай калган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков 15 июлда Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жарандарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө вакцинанын биринчи дозасын 1.571.000 ашык адам, экинчи дозасын 1.340.000 көп адам алган. Ал эми 3-чү ирет же бустерди эмдөөдөн ушул убакытка чейин 238.186 адам өткөн. Кыргызстанда соңку күндөрү COVID-19 жуктуруп алгандар кайра каттала баштады. Дарыгерлер бул илдеттин оор формасынан коргонуу үчүн вакцина алуу керектигин эскертип жатат. Баткендин Лейлек районунда балабакчанын кызматкери унаасы менен 6 бөбөктү коюп кеткен. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. 15 июлда саат 11:30 чамасында Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагына караштуу Шумкар балдар бакчасынын кызматкери 43 жаштагы айдоочу Hyundai Getz үлгүсүндөгү унаасын көлөкө жерге токтотууга аракет кылган. Ошол жерде ойноп жаткан 6 баланы коюп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 2 жаштагы 5 жана 5 жаштагы 1 бала денесинен жараат алып, Кулунда айылдык ооруканасына жеткирилген. Жабыркаган жаш балдардын бирөө оор абалда. Бул факт кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу 2 бөлүгү этиятсыздыктан ден соолугуна оор залал келтирген менен кылмышы козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө иштеринин жүрүшүндө тийиштүү экспертизалар дайындалып, анын айдоочулук күбөлүгү жок экендиги аныкталып, унаасы айып төлөөчү короого киргизилди. Бүгүн Балыкчы шаарында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев президенттин атынан 3 төрөлгөн үй бүлөгө батирдин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Белекке берилген батир Балыкчы шаарынын борборунда жайгашып, бардык шарттары бар экени айтылды. Ошондой эле бул үй бүлөгө белек катары жеңил унаа жана 150 000 сом тапшырылганы белгилүү болду. Үшемдүү болгон ата-эне өздөрүнүн турак жайы жана жумушу жок Тоң райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында аз камсыз болгон үй бүлө катары каттоодо турушат. Министрликтин маалыматы боюнча 2021 жылы өлкөдө 150 000ден ашык бала төрөлгөн. 2022 жылдын 6 айында 98.536 бала төрөлгөн, алардын ичинен 15-и 3 Ал арада Сузак районунун Барпа айылынын тургуну Гүлшайыр Ташполотова үйлүү болду. Турак жайы өртөнүп кеткен соң жардам сурап Камчыбек Ташиевке кайрылган. Ал кайрылган күндөн тартып 33 күндүн ичинде үй жайын толугу менен бүткөрүп берген. Эми болсо үйдүн ачкычы ээсине салтанаттуу тапшырылды. Саамалыктын жүрүшү төмөндөгү материалда.
Сузак районунун Барпай өкмөтүнө караштуу Үлгү айылынын тургуну Гүлшайыр Ташполотова жалгыз бой эне. 2 балалуу мекендешибиз ондогон жылдар бою Орусия жергесинде иштеп, Үлгү айылынан өзүнө там сатып алган. Бирок 2021-жылдын декабрь айында турак жайы толугу менен өрттөнүп кеткен. Үй жайсыз калган Гүлшайыр Ташполотованын кайрадан там курууга такыр мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан жардам сурап февраль айында Камчыбек Ташиевке кайрылганын айтат. Июндун 6-сында звонок кылышты, жардам беребиз деп. Анан 8-inde башташты. Ага чейин квартирада жашайм, кызым менен, неберелерим менен Апишта квартира, мэрияныкы. Ошакта жашап атам. Ташиев акебизге ыраазымын. Үйүбүздү бүтүрүп берди. Кудайым өмүрүн берсин. Дайыма ушундай бизге окшогондорго жардам берип, муктаждарга жардам берип турсун. Ошо Алла ыраазы болсун. Ташиев жардам кулун сунууга даярдыгын дароо билдирип, курулуш мезгили келиши менен 33 күндүн ичинде жаңы турак үйүн куруп бүтүргөн. Жаңы турак үйүндө жашоо үчүн бардык керектүү заманбап шарттар камтылган. Булар каяка барат деп, ар кимди үйдө жашап жүрүштү эми. Ошонтип катты ойлонуп, эмне кылар экенбиз деп Алладан тилеп жүрдүк эди. Рахмат, Аллахыбызга айтканыбыз бар экен, үкабыз туш келип угуп, ушу кызымды ыйын угуп, сөзүн угуп, мынтип ойдо жок иш болду. Туш көргөндөй болдук да, баягы жомоктогудай болду. Үкабыз ушинтип жомоктогудай кылып үйдү салып берди. Баары жогу жакшы көрүп алып, кечеден бери раса пата кылып отурам. Рахмат үкабызга. Элди башкарып жүрө берсин, ушундай үкалар көп болсун. Силер ham жанаша жүргүлө. Аллахым колдосун. Дайым эле колдойду деп, эми ham колдойбуз үкабызды. Бүгүн жаңы турак жайдын ачкычын Камчыбек Ташиев Гүлшайыр Ташполотовага айыл аксакалдарынын жана үй ээсинин жакындардын катышуусунда тапшырды. Кыйналган үй бүлөлөргө жардам берип, ар бирибиздин милдетибиз, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Эми Алла Таалам буйруп, насип этип мага кичине мүмкүнчүлүк берип калган экен. Ошол мүмкүнчүлүктү ушу элге жумшап, анча-мынча жардам берип келатабыз. Кудай кааласа мындан ары да ошондой болот. Кандай үй болду? Жакшы болдубу? Болсун, мынау огородуңарбы мынау, да? Бу жыгаштарга күйгөн жыгаштар экен, да? Allah razı olsun. Sen bizge birdi bersen sana Allah'ım mindi versin bala. Şunda öyle jakşılıklarda, hıntımakta жүрө өргілі. Daim seni koldup, жылдап тұрайлы. Rahmat, tınç bolunuzlar. Desi oldu olunuzlar. Rahmat. Buna үйүңүздүн күлүч экен, bu kagaz экен. Desi oldu oynap külüp жүрүңүz. Kısık bolmasın. Jakşılıklarım bersin. Ушунүйдөн жакшы балдарды, кыздарыңызды ушу үйлөп жайлан, тойлор болсун, мунун кырсык болбосун. Кудайым жакшылыктарын берсин. Тынч болуңуздар. Кудай пак Парвардигара өзүң көрүп билип тургучу зассың. Биздин бардыгыбыздын дилибизде эмне жакшылыктар бар экендигин сен дагы билип турасың. Мына ошо камчагабыз ушул үйдү жакшынака кылып бүтүрүптүр. Ушул үйүздү куттуу болсун. Берекелүү болсун. Ушул үйдө жашагандар ömrü uzun bolsun. Ömür rızkılarına Allah bereke versin. Eki dünyada baktılı olunuz. Nevire, çevereler bardığı uşuluyda akar çakar bolup Kırgızca aytkanda. İmandu, akıldu baldarman şehirden çıkıp 5 vakit namaz okuşular bolsun. Şu Kamçakabızga Allah subhanahu taala ömrün uzun kılsın. Ömür rızkılarına bereke versin. İşlerine iyilik versin. Daima eldin altında yüzü jarık bolup hizmet kılıp yürüyüştü Allah Taala. Köp yıllar boyu eli yurtubuzga hizmet kılıp yürüyüştü. Allah nasip kılsın bırak. Rahmat hiç bolunuzlar. Жақсы үй болып тұр, Түркиясы екен. Түркиясы екен. Чақан үй біле ғой, жақсы екен. Bardırlar razılığın
разы болсын. Biz Камчыбек Кыдыршаевичке бул эле үлгү айында гүл шайыр жемес быйылкы жылы 3-4 үй салынды. Камчакебизге Барпайлы өкмөтүнүн атынан, элдин атынан, аппарат кызматкерлеринин атынан Камчакебизге ыраачылык айтабыз. Камчакебизге ден соолук, ишине ийгилик, мындан дагы муктаждуулардын муктаждыктарын чечкенге насип эткизсин. Иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат Камчыбек Кыдыршаевичке. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Жыйырманчы 21 июлда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Жолугушууга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышат. Өлкө лидерлери регионалдык коопсуздуктун чакырыктарына жана коркунучтарына биргелешип жооп кайтарууда Борбор Азия мамлекеттеринин өз ара аракеттенүүсүн бекемдөө боюнча пикир алмашат. Кызматташтыкты кеңейтүү, Борбордук Азия мамлекеттеринин ортосундагы маданий гуманитардык алаканы чыңдоо маселелерин талкуулашат. Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын кезектеги консультативдик жолугушуусунун алкагында регион өлкөлөрүнүн ортосундагы достукту, ынак коңшулаштыкты жана кызматташтыкты чыңдоого багытталган документтерге кол коюу пландалууда. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров айрым өлкөлөрдүн лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров райондордун жана шаарлардын мэрияларынын өкүлдөрүнө тиричилик таштандыларын чыгаруучу атайын техникаларды тапшырды. Жапаров анда сөз сүйлөп, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоого, калктуу конуштарды таза кармоого чакырды. Бүгүн бир катар муниципалдык кызматтар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары биринчилерден болуп, 22 даана атайын техниканы алышат. Жакынкы жылдары мындай техникалар менен бардык аймактар камсыздалат, деди Жапаров. Өкмөттүн маалыматына караганда, техника жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин көмөгү менен сатып алынган. Жет атабызды аябай жакшы билебиз. Кыргыз ошону менен айырмаланат, бирок келе жактаган астыбыздагы 7 муун балдарыбызга эмнелерди таштап кетебиз. Ушу татынакай өзүбүздүн жаратылышыбызды, таза шаарларыбызды, дүйнөсү таза, эшиги, терезелери, жолу, шаары таза өлкөнү таштап кетишибиз керек. Ошондуктан мен терең ыраазычылык билдирем. Эми биз өзүбүздүн жаратылыш коргоо фондунан бир бөлүгү, калгандары райондордун, министерстволордун өзүнүн фонддорунда ачканбыз. Алардын дагы жардамы менен, анын эл аралык донорлор менен мына бүгүн ушундай татынакай техникаларды алып атасыздар. Мына эми сарамжалдуу пайдаланып, ошол жерде жергиликтүү элдер менен сүйлөшүп, ушуну карай турган биздин өзүбүздүн жарандарыбыздын айлыктарын, анан ушу техниканы оңдоп, түздөп, bir 5-10-20-30 жылга чейин жеткизгендей кыла турган тарифтеринин баарын дагы ордуна коюп алышыңыздар керек. Анан кыргыз өзү да кайсы жерде болбосун, жайлоодобу, кыштоодобу өзүнөн мусор калтырып кеткен эмес да. Баарын тазалап, көмчүсүн көмүп, тазалачысын тазалап, өртөөчүсүн өртөп, баарын татынакай кылып, анан бөлөк жакка көчүп жүргөн. Ошол сыяктуу эле сиздер дагы ар бир айылда, шаарда биз дагы ушу тазалыкты сакташыбыз керек. Кыргызстанда быйыл 6 айда кылмыштуулук 47%га кыскарды. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Ниязбеков маалымат жыйынында айтты. Министрдин маалыматы боюнча өткөн жылы биринчи жарым жылдыкта 83.159 кылмыш катталса, быйыл 22.634 учур болду. Кылмыштардын саны 20.525ке, коомдук жайларда жасалган кылмыштардын саны 16%га азайган. Зордук, зомбулук жана өзгөчө оор кылмыштар 30%га, адам өлтүрүү
26%, зордуктоо 45%, опузалоо 63%, алдамчылык 25%, жана уна уурдоо 26%, азайса уурулук 26% азайган. Кылмыштуулуктун басымдуу бөлүгү 29 жаштан 49 жашка чейинкилер арасында катталат. Мындан тышкары экстремизм чөйрөсүндө 204 кылмыштын бети ачылып, 1678 материал катталып, 40-ка жакын экстремисттик сайттар жабылды. Жыл башынан бери ИИМ 10 миңге жакын кылмыш ишин сотко өткөрүп берген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 4,5%га көп. 18-июлдан тарта мамлекеттик органдардын жетекчилери 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында жасаган иштери тууралуу жалпыга отчет бере баштады. Жолугушуу беформал тартипте өтүп, алгач тиешелүү министрлер отчет берип, андан соң медиа өкүлдөрү менен суроо жооп барлашуулар болот. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинети менен өткөргөн жыйынында мамлекеттик органдын жетекчилерин элге, медиа тармакка ай сайын отчет берип турууну милдеттендирген. 2022 жылдын 6 айында 921 өзгөчө кырдаал катталган, анын кесепетинен 95 адам каза болду. Бул тууралуу 18 июлда мамлекеттик органдардын жетекчилеринин отчеттук жумалыгынын алкагында маалымат жыйынында өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев билдирди. 2021 жылдын ушул мезгилинде 913 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 147 адам каза болгон. Материалдык чыгым 1,423 миң сомду түздү. Министрдин маалыматы боюнча өлкөдө сел каптоодон 22 өзгөчө кырдаал катталып, анын кесепетинен республика боюнча 2731 турак үй, 46 социалдык объект, 242 чакырым унаа жолу, 38 ички чарбалык көпүрө, 1605 гектар айдоо аянты, 52 чакырым суга тарыгы, 46 чакырым сел агуучу канал, 16 жеңил унаа жабыркады. Эң оор өзгөчө кырдаал бул сел, анын кесепетинен 231 объект жабыркаган. Келтирилген материалдык чыгым 174 миллион сомду түздү, деди министр. Мындан тышкары 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында 823 өрт кырсыгы катталды. Материалдык чыгымдын жалпы суммасы 227 миллион сомду түздү. Андан 16 адам каза болду. Жалал Абад шаарындагы 1167 метрди түзгөн Шопоков көчөсүнүн бир бөлүгүндө асфальт төшөлүп, тротуар, темир бетон арык курулду. Курулуштун жүрүшү менен таанышкан кала башчысы Эрнисбек Орумоков элге ыңгайлуу шарт түзүү максатында курулушту белгиленген мөөнөтүндө сапаттуу кылып бүткөрүү тапшырмасын берди. Учурда аталган көчөнү кеңейтүү жана асфальт төшөө жумуштары кызуу жүрүүдө, ага жергиликтүү бюджеттен 42 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Курулуш ушул жылдын ноябрь айына чейин аягына чыгарылат. Чоң көчөлөрдүн бири болгон Шопоков көчөсүнүн 1167 метр узундукта, турасы 21 метр жерге реконструкция кылып атабыз да. Чоңойтуп, освещенияларын, лотокторун, тротуарларын, машина жүрүүчү жолдорду кеңейтип, ушундай озеленениясын каптып кеттик элек. Курулуш 1 ноябрга чейин срок бар. Бул тендерде жарыяланганда, курулуштун срогу ошо жарыяланат да. 1 ноябрга чейин бизге тапшырып бүтүш керек. Бүгүнкү күндө графиктен артта калуу жок. Өз учурунда иштерин алып кетип жатат. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги өз каражатына чоң кемин бир ГЭСин курганы турат. Россия, Канада жана Кыргызстандык компаниялардан куралган консорциум менен улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин ортосунда аталган ГЭСтин долбоору боюнча келишимге кол коюлду. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин алкагында дагы бир долбоор старт алды. Өткөн жуманын акырында Чоң Кемин дарыясында Чоң Кемин 1 ГЭСин долбоорлоо боюнча келишимге кол коюлду. Муну Россия, Канада жана Кыргызстандык компаниялардын башын кошкон консорциум ишке ашырганы турат. Кубаттуулугу 14-16 мегаваттка ылайыкталган жаңы ГЭС 2025 жылдын 2-кварталында ишке берилет. Бул ГЭС Кыргызстанга жаңы технологияларды ишке берүүгө, адистерди үйрөтүүгө, албетте арзан, эң башкысы экологиялык таза электр энергиясын алууга мүмкүнчүлүк берет. Чоң Кемин ГЭСи өлкөбүздөгү башка гидроэнергетикалык долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга жол баштап бермекчи. Себеби келишим боюнча консорциумдагы бардык компаниялар эл аралык стандарттарга ылайык долбоорлоо ыкмаларын кыргыз адистерине да үйрөтүү милдетин алышкан. Жергиликтүү балдарды жана специалисттерди үйрөтөлү деп, ошо ар бир контрактта атайын окутуу, тренинг, практика деген ошо кирет. Ошол Кыргызстандан биз тандаган балдар ошо Москвага барып,
Көбек провинциясына, Канадада ошолордон офисине отуруп, ошо проекттерин кандай кылат, ошону үйрөнүп, кайра келип, негизи ушундай бир 3-4 проектте жасап калса, ошондо өздөрү да үйрөнүп калат. Ошентип биз өзүбүзчө бир проектный жана инженерия деп коебуз, ошондо бир компания ачалы деген сөз. Консорциумдагы компаниялар Вьетнам, Индия, Мексика жана башка ондогон өлкөлөрдө ири гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашырган эл аралык тажрыйбасы бар жогорку профессионалдар кеминдеги жаңы кез, дүйнөлүк практикадагы акыркы технологиялар менен алдыңкы инженердик чечимдер колдонулган Кыргызстандагы алгачкы станция болмокчу. Команда профессионалов. Кыргызстанга долбоорлорду башкаруу, менеджмент боюнча батыштын башкаруу принциптерин карманган кесипкөйлөрдүн мыкты командасы келгени тууралуу маалыматыбыз бар эле. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги аталган долбоор боюнча сынак жарыялаганын угуп, ичара кеңешип, катышып көрүүнү чечкенбиз. Жыйынтыгында биздин консорциум жеңип чыгып, бүгүн мынтип ишти баштаганы турабыз. На сегодняшний день я таких компаний, как холдинг в стране, в Киргизии не видел. Чоң кемин кесинин курулушу башталса, 1000ге чейин жумушчу күчү керектелип, кыргызстандык адистерди ишке тартуу пландалууда. Жергиликтүү тургундар дагы бул окуяны чыдамсыздык менен күтүп, жаңы кес менен чоң кемин өрөөнүнө, жаңы жашоо башталарына ишенип турушат. Бул суу жөн эле агып жатат. Канча жылдан бери эле кес курулат деп угуп келатабыз, курулса жакшы болмок. Бизге дагы жолдор да оңолмок, айылыбызга дагы, элибизге да себет кенем болуп калмак. Чоң кемин кеси улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин алгачкы гидроэнергетикалык долбоору. Каржылоо жагын улуттук холдинг толугу менен өз мойнуна алган. Бул кез Кыргызстандын энергетикалык гана эмес, азык-түлүк коопсуздугуна дагы зор салым кошмокчу. Себеби жаңы кес менен кошо салынуучу чоң кемин суу сактагычы Сары Өзөн чүйдөгү дыйкандарды жай кызын сугат суу менен камсыздап турмакчы. Чыгарылышыбыздын соңунда жагымдуу кабар. Кыргызстандык ырчы Беки Исраилов Славян базары эл аралык фестивалында 3-чү орунду ээлерди. Эл аралык деңгээлдеги музыкалык фестиваль 18-июлга караган түнү Беларустун Витебск шаарында болгон. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Славян базары 1992-жылдан бери Витебск шаарында жыл сайын өтүүчү эл аралык фестиваль. Бул Беларусь, Россия жана Украинанын жалпы маданий иш-чарасы катары иштелип чыгып, мыкты таланттардын ордосуна айланган. Бек Исраилов Кыргызстандагы жаш ырчылардын бири, Калымулы Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын бүтүрүүчүсү. Бүгүнкү күн мына ушундай окуялар менен эсте калды. Ушул жана башка кабарлар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жүктөлдү. 7 канал маалыматтын туу чокусунда эфир аркылуу амандыкта көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.